суукташы менен адамдарда кулак, мурун жана тамак оорулары күч алганы байкалат. Бул учурда кантип кам көрүү керек жана жогорку дем алуу органдары бири-бири менен кандай байланышта? Бүгүнкү программабызда сөз кылабыз. Талас райондук жалпы дарыгерлик практика борборунун кулак, мурун жана тамак дарыгери Медина Шакенбаева жаш болсо да тажрыйбалуу дарыгерлердин бири. Мындан улам ага көрүнүп, шыпа издеп келген сыркоолордун аягы үзүлбөйт. Буга катар кулак, мурун, тамак ооруларын дарылоо, дартты аныктоо үчүн заманбап медициналык жабдуулар менен камсыз. Эндоскопиялык осмотр бул кулак, мурун, тамак ооруларын аныктоодо золотой стандартка кирет. Бул менен биз лор органдарынын ички абалын, мисалы үчүн кулак, мурун, тамактын ички көңдөйүн монитордон так даана көрүнүп турат. Бул пациенттин өзүнө да экрандан көрүнүп турат. Ошо менен так диагноз кое алабыз да. Бул эндоскопиялык осмотрдун эч кандай противопоказаниясы жок. Атайын даярдыкты да талап кылбайт. Эч кандай ооруксунбайт, эч бир зыяндуулугу жок. Бул бизге ошо ооруну аныктоодо эң чоң жардам. Кулак, мурун, тамактын ички абалын ушу экрандан көрүнүп турат да. Азыр биз биринчи кулактын ичин көрөбүз. Мына кулактын ичи, мына бул мына кулактын тарсылдагы. Бул баланын азыр кулагынын тарсылдагы сезгенип калыптыр да, мына кызарып, воспаление болуп турат. Эми берки кулакты көрөлү. Бул көбүнчө ошо грипптен осложнение болот да. Кулак негизи өзүнөн өзү оорубайт. Где-то бир 90% ушу мурундан болот да. Бул кулагында дагы хронический отиты бар экен. Бул кулку деген защитный слой. Кулакта болуш керек. Азыр мына тамагын көрөбүз. Посту чоң ачабыз. Кулак оорусу где-то бир 90% мурун менен байланыш болот да. Эгерде мурундун бир хронический оорулары болсо, же грипптен осложнение берсе гана ошо кулакка осложнение, кулак оорутат да. Эгер анан кийин лор органдар баардыгы бири-бири менен тыгыз байланышта, кулак, мурун, тамак баардыгы. Бул баланын азыр ошондо сол жак кулагында острый средний отит деп коебуз, ошо кулактын тарсылдагынын сезгениши бар экен да. Буну сөзсүз дарылаш керек. Эгерде дарылабай койсо, кулактын тарсылдагы жарылып калат да, тешилип калат. Анан ириң агып калат. Аны убагында дарылабаса, бул баягы кулактын угушунун начарлашына алып келет. Жана да башка осложнениялары бар. Ириң, мисалы үчүн баш жака тарап кетиши да мүмкүн. Азыр бул балага дары жазып беребиз. Анан кийин тамагы да кызарып турат. Бул значит жакын арада грипп болгон. Анан дарыланбай, өз алдынча дарылана берип, ошодон баягы жакшы болбой атат да. Дарыгер эң алгач эле кулактагы кулку жана аны тазалоо боюнча кеңеш берип, биз ар дайым колдонуп көнүп калган кулак тазалоочу таякчалар менен тазалоо өтө туура эмес экендигин белгилейт. Негизи кулактагы кулку адам сүйлөгөндө, тамактанганда, жаак кыймылдагандан улам чыгышы керек. Көпчүлүк учурларда апалар балдарын жуунтуп бүткөндөн кийин атайын таякчалар менен тазалайбыз деп жатып, кокустатып же кулкуну ары түртүп алышат. Кулактын бери жагындагы эле сууну кургатып коюу жетиштүү. Өз алдынча аны чукуп тазалап алганга болбойт. Бизге көп учурда жанагы кулакты өз алдынча ушные палочки деп коет, ошо менен тазалашат да. Көпчүлүгү эле баягы ата-энелер балдарынын кулагын баса калып эле тазалап ошентишет да. Анан адан кулактын кулкуларын нары түртө беришет. Анан серный пробка болуп калат. Же болбосо тазалап атып тарсылдагын тешип алган учурлар да болот. Анан негизи баарын айтып кетмекчимин. Кулак өзүнөн өзү тазалана турган орган да. Бул сүйлөгөндө, чайнаганда кулактагы кулкулар өзү акырын жылып сыртка чыгат. Аны эч кандай чукуп тазалабаш керек.
жана ушные палочки кайра нары түртүп салат да, нары көздөй. Негизи ушные палочки, буну эл өзү эле ушные палочки деп атап алганда, ал башка бир косметологический же бир башка нерсеге колдоно турган буюм, анан баягы ыңгайлуу болгон үчүн ошо менен тазалашкан. Негизи кичинекей балдардыкын болобу, чоң кишиникин болобу, жөн эле ватный шарик менен эле кулактын оос жагын эле тазалап коюш керек да, нары жагы өзүнөн өзү тазаланат. Ушные палочки менен тазалап көп учурда эле баягы зыян келтире алышат да. Даже көп эле болгон, мисалы үчүн чоңураак балдар кичинекей бөбөктөрүнүкүн баягы ата энесинен көрөт да, кулагын тазалап баягы тешип, травма кылып келгендер да болгонда, негизи ушные палочкини колдонбош керек. Кулак өзүнөн өзү тазаланат, баягы жаратылыш баардыгын все придумано да, баардыгы ойлонулган. Адамдардын кулак, мурун, тамак ооруларын өз алдынча дарылоодо дагы бир чоң кемчилик бул мурун бүтүп же дагы башка болгондо нафтизин, ринарус деген тамчыларды контролсуз эле аптекадан алып пайдалана берүү. Бул сиздин мурун көңдөйүңүзгө бара-бара башка органдарга да терс таасирин тийгизет. Бизге дагы эң көп кездешкен көйгөй бул өз алдынча аптекадан алып жана нафтизин, ринарус деген дарыларды колдонушат да, көп кездешет. Кээрлер келет, мен 5 жылдан бери, даже 10 жылдан бери деген случайлар болгонда, аны өз алдынча колдонбош керек да. Мисалы үчүн нафтизин, ринарус, ринастоп деген бул баардыгы эле окшош да, булардын баарынын эле действиясы окшош. Анан булардын карама каршы көрсөтмөлөрү көп да. Буну биз жазабыз, бирок баягы максимум 7 күндөн ашык колдонбогула дейбиз да. Анан бул нафтизин деген негизи дарылабайт, бул жөн эле симптомдорун облегчать этет да. Анан көпкө колдонсо бунун организмге тийгизген зыян жактары өтө көп. Көп кездешет, мына менде пациенттердин көпчүлүгү эле ушундай да, нафтизинди көп колдонот дагы, анан баягы осложнение кылат да. Аны азыр аптекада баягы кенен эле сатылат да, барып эле мурдум бүтүп атат десе эле ошону алып эле колдоно беришет да. Ошон үчүн учурдан пайдаланып айтмакчымын, өз алдынча булардын баардыгы сосудосуживающий капли деп коет, баягы привыкание пайда кылат, организм уже көнүп калат, анан зыян жактары дагы көп. Ошону өз алдынча колдонбой сөзсүз врачка келип, врачтын көрсөтмөсү менен гана дарыланыңыздар деп айтат элем да, ушу нафтизин боюнча. Тамак ооруларынын олуттуу жана адам оор көтөргөн ооруларынын бири бул ангина экендиги талашсыз. Ангина жылына 5-6 иреттен көбүрөөк кармап баштаса, дарыгерге кайрылуу керек. Ангина инфекциялык оору болуп эсептелгендиктен көп кездешет жана бул микроб жугат. Ангина татаалдашып кетүүсүнө жараша бөлүнөт. Бул оору моон жана жүрөк ооруларын жакшы көрөт. Башкача айтканда ооруну козгойт. Ошондой эле бөйрөктүн иштөөсүн, дем алуунун дагы начарлашын шарттайт. Оору жеңил-желпи көрүнгөнү менен убагында дарылабай койсо, олуттуу кесепеттерге алып келүүсү мүмкүн. Ангинада баягы острый, хронический болуп бөлүнөт. Баягы острый танзилит деп коебуз. Бул көбүнчө баягы грипптен осложнение берет, же муз дагы ичсе, же иммунитет начарласа, ошодон дагы пайда болот. Бул ангина деген баягы кээрлер ойлойт жөнөкөй эле тамак ооруп калды деп. Бул жөнөкөй оору сезилгени менен бунун осложнениялары көп да. Бул боорго, жүрөккө, суставка таасир бериши мүмкүн. Анан сөзсүз ангинанын белгилери болуп атса, врачка келип дарыланыш керек да. Бүгүнкү күндө кичинекей балдар көп ооруйт. Ата-энелер балдарын кандай кийинтүүнү билбейт. Эртең менен жылуу кийинтсе күн түштө ысып кетет. Жука кийинтип койсо баласы шамалдап калат. Мезгил алмашканда иммунитет да алсырай түшөт. Мындай учурда оорунун организмде пайда болуу пайызы жогорулайт. Андыктан жаш балдарга витаминге бай азыктарды, жемиштерди көп жедирүү керек. Бала бакчанын тамагы витамин менен толук камсыздай албайт. Күн суук боло баштаганда ымыркайлардын мурду агып баштайт. Бул учурда дароо дары берип, убагында дарылап калуу керек. Бизге көбүнчө кичинекей балдардын мурду бүтөлүп, мурдунан суу агып көп кайрылышат. Бунун себептеринин бири эле ошо аденоид деген безден болот да. Анан аденоид деген без кичинекей балдардын баардыгында болот. Бүт балдарда болот.
Ал 13-14 жашка чыкканда бала өзүнөн өзү рассасываться этип жок болуп кетет да. Бирок ага чейин бунун баягы биринчи, экинчи, үчүнчү степень деп бөлөбүз. Эгерде экинчи же үчүнчү степень болсо, ал жана таңдайдагы без чоңоюп кетет дагы, мурундун бүтөлүшүнө, кулактын оорушуна алып келет да. Үчүнчү степень болсо, жана аденоидное лицо деп коет, балдар оозун ачып дем алып калат да, ылдыйк ээге түшүп, оозун ачып, сүйлөгөндө мындай гнусавый голос, мындай тамагында бирдеке бардай болуп сүйлөйт да. Анан эгерде үчүнчү степень болсо, аны сөзсүз деги оперативный жол менен дарыланат. Анан биринчи, экинчи степендерин консервативдик жол менен дарылайбыз. Эгерде баягы бала уктап атканда коңурук тартса, задержка дыхания деп коет, мынтип жакшы дем ала албай, анан кийин бат-бат кулагы ооруса, жана антип сүйлөгөндө кыйналып, гнусавый голос болсо, сөзсүз кээ бирлер жүрө берет да, менде көп болот да. Ой, бул көптөн бери эле ушинтип түндө уктай албайт, анан деп кайдыгер дагы ата-энелер болот. Сөзсүз дарылатыш керек. Ал баланын умственный дагы, физический развитиясына дагы терс таасирин берет. Кулак, мурун, тамак ооруларына суукта кантип кам көрүү керек? Жылуу жүрүү өтө зарыл. Өзгөчө башта жылуу кармоо маанилүү. Азыр басымдуу жаштар чачын жууп алып эшикке чыгып кетишет же муздакта баш кийимсиз жүрө беришет. Ошондой эле ооруп жаткан адамдын жанына барбаганга аракет кылуу керек. Эгер барганга туура келип жатса, сөзсүз бет кап тагынуу зарыл. Кулак, мурун, тамак ооруларынын алдын алуу үчүн эң биринчи иммунитетти көтөрүш керек. Спорт менен заниматься этиш керек, көбүрөөк кыймылдаш керек, туура тамактаныш керек. Анан кийин жана личный гигиенаны сакташ керек, ооз көңдөйүн таза алып жүрүш керек, тиштерди санация кылыш керек. Анан эч качан өз алдынча дарыланбаш керек да. Бизде көп эле ушундай кездешет да, өз алдынча аптекадан барып же бирөө жарымдан укканын кылып, анан баягы өрчүшүп кеткенден кийин анан келишет да. Анан дагы антибиотиктерди өз алдынча колдонбош керек. Бул дагы аябай чоң проблема. Биртке болсо эле жөтөлүп, мурду бүтсө эле барып антибиотиктерди алып өз алдынча колдоно беришет. Антпей сөз дарыгерге кайрылыңыздар деп айтмакчымын.